Бүгүнкү күндө саясий чөйрөдө жана коомчулукта парламент кабыл алган Орто Токой суу сактагычы боюнча кыргыз-өзбек макулдашуусундагы суу сактагычты башкаруу, иштетүү жана анын коопсуздугун көзөмөлдөө шарттары көрсөтүлбөй калганына, анын улуттук макамына байланышкан суроолор чыгууда. Ала Бука районундагы Орто Токой суу сактагычын кыргыз-өзбек мамлекеттери ортодо пайдалануу боюнча Жогорку кеңеш 21 декабрда бекиткен келишимге депутаттардан жалгыз Жанаркаев гана каршы чыккан. Эл өкүлү макулдашуу кагазын өзүнүн Facebook баракчасына да илип жарыялаган болчу. Анын билдиргенине караганда, Жогорку кеңеш бул келишимди кароодо терең талкууга албай шашылыш чийки бойдон кабыл алган. Мен келишимде жазып койгон деп айткам. Орто Токой суу сактагычы толук Кыргызстанга таандык. Өзбекстан баланча жылга пайдаланып турууга укугу бар. Мындай келишимдин негизинде деп. Бирок булар болсо жазып коюптур. Орто Токой суусун ошо Өзбекстан пайдалана берет. Ремонтун жасайт, 92% техниканы ошолор алып келет. Анан кийин белгисиз мөөнөттө пайдаланат дейт. Бул кандай деп атам да мен мисалы. Жазыш керек да 10 жыл болсо 10 жыл жазыш керек. 10 жыл Өзбекстан пайдаланып турат убактылуу. 30 жыл пайдаланып турат макул. Макул 50 жыл пайдаланып турат Өзбекстан ошол биздин суу сактагычыбызды деп. А булар болсо белгисиз мөөнөткө деп берип атат. Анан мен ошону мындай аларга айттым, жылын жазышыбыз керек конкреттүү. Белгисиз мөөнөт дедиңер, силер проблеманы демек чечпепсиңер да. Кийин алар эмне айтса эмне кылабыз? Силер биз колдонуп атабыз, силер бизге белгисиз мөөнөт бергенсиңер десе. Белгилей кетсек, буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаев ушул жылдын күз айында Өзбекстанга болгон иш сапарынын алкагында Орто Токой суу сактагычы боюнча өзбек тарап менен бир пикирге келгени айтылган. Анда суу сактагычты башкаруу, пайдалануу жана көзөмөлдөө укугу толугу менен Кыргызстанга бериле турганы көрсөтүлгөн. Анткени буга чейин Кыргызстандын Ала Бука районунун аймагында жайгашкан Орто Токой суу сактагычы 25 жылдан бери өзбек тарап пайдаланып келген болчу. Ошол убакытта Айыл чарба министри суу сактагычты эми Кыргыз тарап иштете тургандыгын айтып, өзбек тарап болсо сууну колдонгону үчүн тейлөөгө кеткен чыгымдарды төлөп берүүгө тийиш экенин Азаттыкка билдирген. Бул суу сактагыч биздин аймакта жайгашкандыгына карабастан, аны Өзбекстан бир жактуу пайдаланып келген. Аны күзөтүү жагы дагы Өзбекстан тараптын күч түзүмдөрү аркылуу жүргүзүлчү. Эми бул макулдашуунун бекитилиши менен суу сактагычты Кыргызстан өзү күзөтө турган болду. Ошентип суу сактагычты башкаруу Кыргызстандын Айыл чарба министрлигинин суу чарба департаментинин карамагына өткөрүлүп берилди. Суу сактагычтын суусунун 90%-ын Өзбекстан пайдаланат. Макулдашуунун шарттары боюнча өзбек тарап суу сактагычтагы сууну пайдаланууга кеткен чыгымдарды, башкача айтканда кызматкерлердин айлык акысы, ремонт иштери жана жабдууларды алмаштыруу сыяктуу ага кете турган акчаны эми мындан ары өз эсебинен төлөп берип турат. Биздин чыгармачылык топ Айыл чарба министрлигине Орто Токой суу сактагычы боюнча макулдашууда улуттук макамы көрсөтүлбөгөнү жана ал жактагы өзбекстандык күч түзүмдөрү кандай шарттарда чыгарылары келишимде көрсөтүлбөй калганын себептерин суроо үчүн барганыбызда жумуш ордунда жок болгондугуна байланыштуу комментарий ала албадык. Келишимде суу сактагычты техникалык жактан тейлөөгө кеткен чыгымдарды каржылоого өзбек тарап үлүштүк катышка кире тургандыгы көрсөтүлгөн. Ошондой эле өткөн суунун көлөмүнө жараша башка эки тараптуу макулдашуулар болушу мүмкүн экендиги белгиленген. Суу сактагыч боюнча ар кандай чыгымдардан салыктар жана жыйымдар алынбай турганы жазылган. Эл өкүлүнүн айтымында Орто Токой суу сактагычында топтолгон суунун 92%-ын пайдалангандыгы үчүн өзбек тараптын төлөмү суу сактагычты оңдоп түзөө иштерине гана кетерин айтат. Орто Токойду пайдалануудан бизге каражат түшпөйт. Булар болгону ошол жанагы ремонттун жасап берет деп атат да суу сактагычын. Эми алар өздөрү 92%-ын өздөрү колдонсо, өздөрү жасайт да алар. Эми анан ошондой дейт. Ошо техникасын алып өткөнгө, эмеге бүт аларга мындай жакшы эле укуктарды берилди. Орто Токойдон бизге мындай каражатты, бюджетти толтура турган каражат түшпөйт. Орто Токойду алар акысыз пайдаланып аз келгенсип, мына белгисиз мөөнөткө пайдаланат эмичи. Келишимде суу сактагычтагы коопсуздукту Кыргыз тарап камсыздай тургандыгы көрсөтүлгөнү менен анын шарттары аныкталган эмес. Анткени учурда суу сактагычтагы жана анын жанында өзбек жарандары жайгашкан кыштакчаны Өзбекстандын күч түзүмдөрү кайтарат. Буга чейин Ала Буканын жергиликтүү калкы алардын бул аймактан чыгаруу маселесин көтөрүп келген. Анткени Өзбекстандын күч түзүмдөрүнүн чакан тобу суу сактагычтын коопсуздугун камсыз кылуу шылтоосу менен анын жанындагы аймакта мыйзамсыз жайгашып тургандыгы мурдатан айтылып келген. Бул туурасында жарандык активист Адил Турдукулов макулдашуудагы айрым так эмес мүчүлүштүктөр жөнгө салынышы керек деп эсептейт. Бул Кыргызстандын объектиси. Ошондуктан башкаруусу дагы, бул суу сактагычтын бүт көзөмөлү дагы, анын биздин аскерлердин коргонушу дагы биздин тараптан болуш керек да. Эч убакта бизде турган территория, объект, стратегиялык объект, эч убакта чет элдик өкмөт тейлебеш керек жана башкарбаш керек.
Анткени ар кандай кырдаал болуп кетиши мүмкүн. Ошол учурда алар кандай бир кыянаттык негизди колдонушу мүмкүн да. Бул абдан чоң улуттук коопсуздуктун маселеси. Анан ошол маселелер парламентте көтөрүлбөгөндө абдан өкүнүчтүү болуп жатат да. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматы боюнча, учурда суу сактагычтан чыккан суу менен Кыргызстандын 1,5 миң гектар, Өзбекстандын 28 миң гектар жери сугарылат. Же тагыраагы топтолгон суунун 92%-ын Өзбекстан мамлекети колдонсо, 8%-ын Кыргызстан пайдаланат. Орто Токой суу сактагычы Жалал-Абад областынын Ала-Бука районунда, чек арадан 13 чакырым ичкери жайгашкан. Жалпы аянты 850 гектарды түзөт. Сыйымдуулугу 165 миллион куб метр. Эскерте кетсек, буга чейин Кыргыз өкмөтү Ысык көлдөгү 4 пансионат жайгашкан жер тилкесин Өзбекстанга убактылуу колдонууга берүү чечимин да кабыл алган. Жоодар Бузумов, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.